Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Бүгүн биз сиздер менен өтө улуу күндөрдүн, улуу сааттардын алдында турабыз. Бүгүн Кудайга шүгүр, мынакей 8-чи Зилхижжа, Яуму Тарвия деп коет. Алла Таала ант ичкен күндөрдөн, ант ичкен түндөр жөнөкөй эмес, эң улуу, эң сүйкүмдүү, эң даражалуу, эң куттуу түндөрдө турабыз туугандар. Андыктан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттары болсун. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн курбан айт майрамын Алла Таалам жазган болсун. Канча деген адамдар бул курбан айтка жеткен жок. Мынакей эртеге Кудай кааласа 9-чу Зилхижжа, Яуму Арафа. Арафа күн, бүрсү күнү Кудайым буйурса, мынакей жума күнгө туш келип атат, курбан айт майрамы. Ошон үчүн иншалла бул тууралуу өкүмдөр, бул тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан фазилеттер, динибиздеги көрсөтүлгөн жолдомолор, баалуулуктар, ушул боюнча иншалла сиздерге бир аз айтып кетмекчибиз. Айтаардан мурда баарыңыздарды куттуктап кетейин. Эртеңки Арапа күн менен бүрсү күнкү курбан айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Жараткан Алла Таалам өзү жар болсун, баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, өзүнүн райымына бөлөп туура жолдон адаштырбасын. Баарыбызга Алла Таалам адалдан берекелүү кең ырыскы берсин, эч кимге кор зар кылбасын. Жараткан Алла Таалам эч кимибизди туура жолдон адаштырбасын. Амандык, сак саламатчылыкта, жакшы маанайда кийинки жылга Алла субханаху ва тааlanын жардамы менен ийгиликте жеткирсин Алла Таалам баарыбызды. Амин. Туугандар, Арафа күндү айта турган болсок, бул касиеттүү күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-хаджу Арафа, ажылык бул Арапа күнү болот деген. Ушул 365 күн болсо, ушул жерде бир эле күндүн аты Арапа. Башка күн эмес, 9-чу Зилхижжа. Ошол 9-чу Зилхижжада ким Арапа тоосунда болсо, мына ошол ажы деп айткан. Исламдагы эң акыркы парыз, эң улуу парыз. Пайгамбарыбыз бир коштошу ажылык кылган. Ал ажылыкта өтө маанилүү окуялар болгон. Өтө маанилүү өкүмдөр түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө улуу насааттарды айткан. Ошол насааттардын бири эртеге Арапа күндө ким орозо кармаса, орозонун сообун белгилеп кеткен. Бул Арапа күндүн орозосу, бир күндүк орозо, бир жылды мурун, бир жыл кийин, 2 жылдык күнөө кечирилет деген. 2 күндүк эмес, 2 апталык, 2 айлык эмес, 2 жылдык күнөө кечирилет деген. Элестетиңиз, бир күндүк орозодо мурунку кийинки 2 жылдык күнөө кечирилет дейт. Бир риваятта келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул Арапа күнү ким орозо кармаса, Алла Таала буга бир жылдык орозо тутту деген сооп жазылат. Башка бир риваятта келет, бул бир күн Арапа 1000 күнгө тең дейт. 1000 күнгө тең дейт. Андыктан Алла Таала Кур'анда ант ичкен. Вал фажр ва лаялин ашр. Таңга ант, 10 түнгө ант деп. 10 түн кайсы десе, ушу Зилхижжа айынын биринчи башталгыч 10 түнү деп айтылган. Ушул 10 түнү жөнөкөй түн эмес экен. Тирмизи шарифте келет, ар бир түнү ким ибадат кылып чыга турган болсо, кадыр түнгө тең деген. Кадыр түнүгө ибадат кылгандай соо болот деген сөз. Ар бир күнүнө орозо кармаганга, мынакей бир жылдык орозо кармаган сообун алат деген. Андыктан мынакей бүгүн 8-чы эртеге 4-чү күн дагы болуп атат. Пайгамбардын сүннөтү дагы. Арапа күн дагы туш келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мынакей айтканына карап туруп, мүмкүнчүлүгү бар кишилер, ден соолугу жакшылар, эртеңки күнү орозо кармап отурган болсо, Кудай кааласа ушундай улуу соопторду алат. Эртең эми мындай сааты, Бишкек сааты менен айта кетсек, 3-төн 10 мүнөт өткөндө Кудай кааласа мынакей күн чыгат, таң атат экен, 3-төн 10 мүнөт өткөндө. Бишкектики боюнча айтып атам. Башка аймактагылар муфтияттын же болсо Насаат медианы карай турган болсо, күндөрү таап алат да. Ошол 3-төн 10го чейин биз ооз жаап калышыбыз керек.
Ошого чейин ниет кылып, кадимкидей эле мынакей арапа күндү орозосын кармаганга ниет кылдым деп койсоңуз, ошо менен Кудай кааласа мурдагыдай эле жеген ичкенден, аялга жакындагандан күн батканга чейин өзүңүздү карманасыз. Мына ушул арапа күндүн орозосу болот. Эми арапа күндү кандай өткөрөбүз дей турган болсоңуз, мүмкүн болушунча фарыз намаздарды жамаат менен окуганга, Куран окуганга, зикир кылганга, дуа кылганга, ушулар менен жакшы кайрымдуулук кылганга, жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы нерселерди ойлоп, жакшылыкты каалап, ушундай кылып алхамдулилля жакшы күндөрдү өткөрүшүбүз керек. Элибизде мурунтан бери Курбан айттан бир күн мурда арапа деп жыт чыгаруу келген. Ошо мурунку өткөндөрдү эстеп, алардын жакшылыктарын эстеп, аларга пата дуа кылып өткөндөрдү, өздөрү дагы тууган уруктарды чакырып, бири-бири менен жакын болуп, чайлашып, дасторкон жайышып, мына ушу арапа күндү даңазалап келген. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар да: "Хойру дуа яуми арафа." Дуалардын эң мыктысы, эң күчтүүсү, эң жакшысы арапа күндүн дуасы деген. Арапа күндүн дуасы бүткүл ошол канча бир жылда канча күн болсо, ошолордун эң жакшысы арапа күнү экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер эртеге орозо кармап дуа кыла турган күн. Дуадагы эң мыкты экен, Алланын алдында эң мыкты дуа арапа күндүн дуасы экен. Кайсы учурда болбосун, айырмасы жок. Күндүзү дуа кыласыз, түштөн кийинби, түшкө чейинби, качан убакыт болсо бир жакшылап берилип, Алла Таалага, жараткан Алла Тааладан өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, элибизге, мамлекетибизге, бүткүл үммөт, адамзатка, буга чейин өтүп кеткен бардык мусулман бир туугандарга, динибизге, ахиретибизге мынакей дуа кылайлы. Ошон үчүн эртеңки күн дуанын күнү. Эртеңки күн жөнөкөй күн эмес, эртең шайтан кор боло турган күн. Шайтандын эң бактысыз күнү эртеге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошол арапа күнү шайтан кор болот экен. Өңү саргарып, өзүнө өлүм тилейт экен. Чачын жулуп, башына топурак таштаган күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошону көрүп жылмайган күн. Мынакей. Ошол күн кайсы? Арапа күнү. Эмне үчүн десеңиз, арапа күнү Алла Таала пенделеринин, мусулмандардын ушунчалык күнөөлөрүн кечирет экен. Шайтан болсо аларды көрүп туруп, өзүнө кайгы тилейт экен, өлүм тилейт экен. Эң бактысыз күн ошол. Анткени шайтандын азгырыгы менен бүгүнкү күнү кылмыштуулук болуп атат, күнөөлөр болуп атат, кан төгүүлөр болуп атат, арам иштер болуп атат. Болбосо Алла Таала 1 метр квадратын жерин күнөө үчүн жараткан эмес эле. Алла таат, ибадат үчүн жараткан эле. А бирок шайтандын азгырыгы менен канча деген күнөөлөр болсо, ошолордун бардыгын Алла Таала мынакей арапа күндүн урматынан кечирип берет экен. Жана арапа күнү Алла Таала дозокко түшүп калган пенделерин чыгарат экен. Ушунчалык көп чыгарат экен, шайтан аларды көрүп туруп, мынакей өзүнө кайгы, өлүм тилей берет экен да. Ушундай касиеттүү күндүн алдында турабыз. Жараткан Алла Таалам баарыбызга ошол жакшы күндү, арапа күндү, Курбан айт күнүн жакшы кадырлап, баалап, жакшы өткөргөнгө, жакшы маанайда өткөргөнгө Алла Таалам баарыбызга жардам берсин. Эстегенде, эртең арапа күнү багымдат намаздан баштап, мынакей шариятыбызда өзгөчөлөнгөн такбири ташрих деп коет. Ошол айтылынат. Ушуну унутуп калбайлы. Ушул 23 намаздан кийин айтылынат, фарыз намаздан кийин гана айтылынат, важип, витр важип, сүннөт, нафилдарда эмес. Ал кайсы? Арапа күнү башталат. 5 маал намазда, фарыз намаздарда. Эркектер дагы, аялдар дагы, мусафирлар, имам, ыктыда кылган, айырмасы жок. Ким эле ушул алхамдулилля намаз окуса, ошол намазда, фарыз намаздан кийин бир ирет айтасыз. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Бунун өкүмү бизде Ханафи мазхабта важип. Бул важип болот. Ошон үчүн бардык эркек, аялдар, мусафир ким гана болбосун, бир жолу айтып коюшубуз ушул важип болот. 3 жолу кайталап койгонубуз жакшыраак, мустахаб болот. Себеп бул күндөр такбир айта турган күндөр. Алланы улуктай турган, жараткан Алла Таалага таазим эте турган, Алланын улуулугун, Алланын кудретин, неаматтарын баян кыла турган күндөр туугандар. Ошон үчүн мынакей арапа күнү, андан кийин Курбан айт күнү, Курбан айттан кийин дагы 2 күн, андан кийин 3-чү күнү, Курбан айттын 3-чү күнү асыр намазда токтотулат. Ошо бир күндө 5 маал намаз болсо, мына 5, 10, 15, 20
үчүнчүсү 3 болуп туруп 23 намаз болот. Эми мына 2025-жылы боюнча айта турган болсок, эртеге мисалы 4-күн 5-июнь болуп атат да. 5-июнь Арапа, 6-июнь Курбан айт, 7-июнь 6-күн болот. Андан кийин 8-июнь базар күн, 1-күнү асыр намазда токтойт да. 1-күнү багымдат пешим асырда, ана ошо 23 намаз болот. Ушул жерге парыз намаздан кийин унутпайлы, бирибизди эстетип коелу, унутуп калсак, намаз окугандар салам айткандан кийин дароо эч башка зикирлерди кылбай, Куран окубай, салават айтпай, дуа кылбастан туруп, биринчи ушул айтылат, салам айткандан кийин соң Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, Аллаху акбару валиллахил хамд деп. Мына өкүмдөр, Арапа күндүн өкүмдөрү ушундай. Шариятыбыздагы орозо боюнча, азыркында такбир ташрих боюнча, дуалар боюнча Арапа күнгө тиешелүү ушулар. Эми Курбан айт боюнча айта турган болсок, тугандар, исламдагы улуу майрамдардын бири Курбан айт. Жараткан Алла Таала ушул майрамды өзү берген. Исламдагы майрамдар адамдардын чыгарганы, адамдарлар ойлоп тапканы, бирөөнүн дүйнөгө келгени, өлгөнү каратып белгиленген эмес. Исламдагы майрамдар ибадаттын аркасынан берилген, кубаныч үчүн, шүгүр үчүн берилген майрам. Орозо, Рамазан айда орозо тутат адамдар. Алхамдулилля, эми ушу курбанчылык кылды, напсилерин кармады, Алланын буйругун аткарды. Ушинтип эми Алла Таала мына эми айттагыла деп орозо айт берген. Ажылыкта болсо, мына канча деген азыр алхамдулилля ажыларыбыз бүгүн мынакей Мина өрөөнүндө турушат. Эртеге Кудай кааласа Арафат өрөөнүндө болот. Ушинтип анан калган ажылыктар кете берет. Ушудан кийин Алла Таалам Курбан айт майрамын берип атат. Бул Курбан айт майрамы өзү береле 5000 жылдан бери, андан 5000 жылдан ары деп айтсак да болот да. Ибрахим пайгамбардан бери келет. Курбан айт майрамы кандай дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул курмандык чалуу силердин ата бабаларыңардын Ибрахим пайгамбардын сүннөтү деген. Ошодон бери келет. Буга бизге эмне болот дегенде айтты, курмандык чалгандын өтө улуу совопторун айтты. Улуу совобу ошо курмандык чалганыңызда бисмилла Аллаху акбар деп. Ошол биринчи тамчы кан жерге түшөр замат, түшө электе ошол курмандык чалган кишинин же аялдын бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Жана ошол канча жүн болсо, жүнүн санынчалык. Эгерде эчки сойсо, кылын санынчалык. Алла Таала Курани Каримде өзү айткан, силерге мынакей Алла Тааланы зикир кылыш үчүн ар бир үммөткө Алла Таалам өзү дайындап берген мындай ибадат бар. Ошол ибадатта бизге 8 түрлүү мал жандыкты, үй чарба мал жандыгын курмандык чалганга уруксат берилген. Алгайсы төөнүн эркек ургачысы, уй, бука, койдун эркек ургачысы кочкор, эчки ургачысы эркеги, мына ушинтип 8. Ушу 8-өө гана курбандыкка чалынат. Жылкылар чалынбайт, тоок жана башка жандыктар алар чалынбайт. Ушу 8. Албетте булардын жаштарын эске алыш керек. Шарият боюнча ошол төө боло турган болсо 5 жаштан жогору деп, уй мынал бука боло турган болсо 2 жаштан жогору, кой эчкилер 1 жаштан жогору. Албетте койлордун эгер мындай пародиси чоң кой боло турган болсо 6 айдан жогору, чоң койлорго ушу 1 жылдыктарга аралаштырсаң, бир көлөмү чоң болуп билинбей турган болсо ошолорго да уруксат берилген. Бирок курмандык чалганда ошо койлор жакшы бир айыптан таза болсун. Арык, аксак, көзү көр, мүйүзү сынык, куйругу кесилген, кулагы кесилген, тиштери күйүлгөн, мына ушундай болуп калбасын, котур-сотур деген жакшынакайын карап, сонунун карап, машалла, тазасын Алла Тааланын аты үчүн бисмиллахи Аллаху акбар, Аллахумма минка валака ва тaqabbal минни деген дуа менен муздалат. Курбандык боюнча айта турган болсок тугандар, Курбан айттын түнү, бул Арафанын өткөн түнү, бул жөнөкөй түн эмес. Ким ушу түнү ибадат кылып чыкса, эртеге кыямат күнү жүрөк өлгөндө, адамдардын бардыгы кайгыда болгондо буну жүрөк өлбөйт деген хадис бар. Жүрөк өлбөйт деген. Ошон үчүн бул түн ибадаттын түнү. Жараткан Алла Таалага кулчулдук кыла турган, кечирим сурап тооба кыла турган, Алладан дүйнө ахиреттин бактысын сурай турган түн.
Ошон үчүн бул күндөрдүн сааттарын бизге текке кетирбешибиз керек. Минуталарын текке кетирбегенге аракет кылышыбыз керек. Ал эми Курбан айтка Кудай кааласа мынакей жума күнгө туура келип атат мына быйылкы эсептен бүрсү күнү. Ошон үчүн иншалла эрте туруп жакшылап даярданышыбыз керек. Жакшы гусул алып алыңыз, бул мустахаб. Толук жууп, мисвак менен же паста щетка менен жакшы самынданып, шампунданып дегендей даярданып, тырмактарды алып, жаңы кийим болбосо деле таза кийим жакшынакай кийип, алхамдулилlah эртерээк мүмкүн болушунча багымдат намазды окугандан кийин ошол айт намаз окула турган жерге, ошол жерге барышыбыз керек. Ошол жерде такбир айтып барышыбыз керек. Жолдо баратканда азыркы такбирди Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп. Курбан айтка барарда үйдөн эчтеке жебей чыккан жакшы дейт. Ороза айтка баратканда бир аз жеп барган жакшы дейт. Ошентип алхамдулилlah уламаларыбыз жол жоболорун айткан. Жакшынакай жуундук, тазаландык, майрамдык маанайда эч бир кыжалат болбой, эч кимди кыжалат кылбай, эч ким менен урушпай, талашпай, жакалашпай, жаман сөз айтпай, майрамдык маанайда Аллага шүгүр кылып, такбир айтып, ушу үйүбүздөн айт окула турган, айт намаз окула турган жерге иншалла кадам таштап такбир айтып кете беребиз. Эчтеке жебей чыгабыз, себеп дегенде айттан кийин курбандык чалабыз да. Эң биринчи жегенибиз ушу курбандык болсо аябай сооптуу болот. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул курбандык чалуу, бул майрамдар Алланын зияфаты деген. Алланын зияфаты дегени Алла Таала коноктоп сизге алхамдулилlah мынакей ошон үчүн ороза кармаган арам да. Алланын коноктугунан жүзү үйргөн, лазым келип калбасын деп орозону пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арам кылган. Эртеге орозо тутуу өтө улуу сооптуу Арапа күнү. Бүрсү күнү, Курбан айт күнү, орозо тутуу күнөө арам болот. Тутса болбойт анда. Мына шариятыбыз кандай касиеттүү шарият. Биз напсыны каалаганы менен эле кыла бербейт экенбиз. Кааласа менен орозо тутам, кааласа менен намаз окуйм. Жок, Алла качан кааласа, качан буйрук берсе орозо кармайбыз, качан тыйса тыйылабыз. Качан буйрук берсе намаз оку деп окуйбуз, качан тыйса тыйылабыз. Мисалы күн чыгып атканда, чак түштө күн батып атканда тыюу салды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, намаз окуп болду, намаз окубайбыз. Эми ошо айтка барарда мүмкүн болушунча жөө барган жакшы. Ар бир кадамга сооп жазылат. Бирок эгерде узагыраак болсо, намаз окуй турган жай узагыраак болсо, анда мейли машина менен келели, бирок азыр мына көрүп атасыздар, өзүбүздүн шаарыбызда деле, Бишкек шаарына алайлы, башка шаарларда деле жолдордо ремонт болгонуна байланыштуу, машинелер көбөйүп кеткенине байланыштуу, бири-бирибизге тоскоолдук кылбай, бири-бирибизге зыян бербей, өзүбүзгө дагы жакшылык каалап, машинелерибизди узак токтотуп эле басып келсек, наоборот, кеткенибиз да жакшы болот. Аны өзүңүздөр билесиздер барыңыздар. Келип узагыраак токтотуп коюп туруп, жөө келсек, соо алат экенбиз. Такбир айтат экенбиз. Мусулмандар менен учурашып келет экенбиз. Канча ушу жолдон келатканда риваяттарда келет, периштелер тизилип алып, бизге алхамдулилlah салам айтып турушат дейт. Алар майрамдык маанайда бизди куттуктап турушат дейт. Кайсы жол менен барсаңыз, башка жол менен кайтыңыз деген да. Мисалы ошо келатканда намаз окуй турган жерге бир жол менен келдиңизби? Эми кайтып атканда башка жол менен кайтып барыңыз дейт. Бул дагы мынакей биздин айт намазыбызга келе тургандын сүннөт жолдорунун бири ошол. Ошон үчүн иншалла машиналерди узак токтотуп, такбир айтып келебиз дагы, мүмкүн болушунча имамга жакын отурабыз. Хутбаны угуп, ана мынакей алхамдулилlah имам менен чогуу 6 ашыкча такбир менен айт намазын окуйбуз. Бул курбан айт намазы тугандар Алла Таалага шүгүр кылган, бул важип болуп эсептелинет, улуу намаз болуп эсептелинет. Бардык жамааттар ушул бардыгы биригип, бир майданда, чоң мечитте биригип туруп, алхамдулилlah намаз окулуп аткарылат. Имам Куран окуп, дуа кылып, такбир айтып, бардыгын куттуктап, андан кийин Кудай кааласа, айт намаздан кийин эң биринчи кыла турган иш кан чыгаруу, ихракуд дам. Ага чейин ким курбан айт намаз окуганга чейин курбандык чалып кое турган болсо, пайгамбарыбыздын риваятында келген, ал курбандык болуп эсептелбейт деген. Жөн эле садака, жөнөкөй эле мал катар, жөнөкөй эле мурда союп жүргөн мал катары эле эсептелип калат. Садаканы сообун аласыз. Бирок мойнуңуздагы милдет болгон, бир жылда бир жолу пайгамбарыбыз айткан, ар бир үй бүлөгө, мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөгө бир жылда бир жолу курбанчык чалуу важип милдет ошол аткарылбай калат. Ал качан аткарылат? Намаздан кийин. Намаздан кийин барып,
Құда қаласа өзіміздің құрбандығымызды альхамдулилля, бисмиллахи, Аллаху акбар, Аллахумма минка валака ва тақаббал минни деген дуаменен жақшы жығытып, бисмиллахи, Аллаху акбар деп сойғанда сөзсіз бисмилла Аллахның атын атып сойыш керек. Бисмиллахи, Аллахумма минка дегені, я Алла, бұл сенің тарауыңдан бізге берілген. Қойды біз жаратқан жоқпыз. Uydu tönü biz jaratkan jokpuz. Allah jaratып бізге берді. Ошон үчүн, я Алла, сенин тарабыңан берилген белекти валака сен разычылыгың үчүн мына сен үчүн болсун деп биз союп атабыз. Алла тaqabbal minni, менен кабыл кылгын деп. Эгерде бирөөнүн атынан курбандык чалсаңыз, алда болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн атынан жана үммөттүн атынан дагы курбандык чалат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошо ажылыгында болсо Azvacı mutahharat juvayların atынан uy soygan. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Medina көчүп келгенде 10 жыл катарма катар курбандык чалып турган тугандар. Ошон үчүн важип деп айтылат. Мүмкүнчүлүгү бар. Мына нисапка жеткен деп айтылат. Нисап 85 грамм алтын. Быйылкы жылдын эсеби боюнча 4550 сом 1 грамм алтын. Ошого мынакей алдындар кеңеш атайы чыгарып койгон. Кыскасы айтканда, ким ушундай нисапка жетип бай болсо, ага курмандык чалуу важип болот. Бир үйдө 3 бай бар. Атасы дагы бай, апасы дагы бай, баласы дагы бай. Үчөөнө тең курбандык, бир эле курбандык эмес, 3 курбандык. Анан максат бул жерде бейбечараларга эт таркатуу же кан чыгаруу дегенде, бунун максаты кан чыгаруу. Бейбечараларга таркатпай деле, холодильниңизге салып алып жесеңиз деле, сиз күнөөкөр болбойсуз. Туура иш аткарган болосуз. Ошон үчүн мына жердеги биздин жүрөгүбүздө неме болуп калбасын да, мен ушул курбандык чалып атам, башкаларга берип атам дегендей болуп калбасын. Бул ихракуддам, курбан айт күнү Аллага эң сүйкүмдүү амал кан чыгаруу амалы. Алланын ыраазычылыгы үчүн 1 жыл Алла таалам жашоо берди сизге, бизге. Ошого Алла таалам ушундай бай кылды сизди. Башкаларды кембагал сизди бай. Ошого шүгүр кылып, жакшынакай койду. Алхамдулилlah, бисмиллах, Аллаху кан чыгарып, Куранда келет, Курани Каримде аят келет. Бұл құрмандық талғандың еті, бұның қаны Алла Таалаға жетпейді. Алла Тааланың етіне, қанына қызықтар дағы емес, мұқтаж дағы емес. Бұл сілерден тақуалық жетеді. Құдайдан қорқып, Алланың бұйрығын атқарасыңар, атқарбайсыңар депші. Мына, ошон үчүн иншалла бұны атқарып тұрып, бұл улуу ушундай ибадат. Әлбетте, еттінің бардығын өзін жесеңіз дағы ештеңе емес. Бирок ең жақшысы, туурасы, 3-кө бөлүп, 1 бөлүгүн өзүңүз жеңиз, 1 бөлүгүн бейбечараларга бериңиз, 1 бөлүгүн туган уруктар менен, мынакей. Ошондой кылып 1 бөлүгүн өзүңүзгө калтырып, 1 бөлүгүн туган уруктар менен, 1 бөлүгүн бейбечаралар менен бир турсаңыз, өтө жакшы. Жоксо мен бардыгын эле берип коем десе, ал деле боло берет тугандар. Ошон үчүн иншалла мынакей ушул курбандык чалгандын максаты мына ушундай улуу. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтайлы, чексиз алкыш мактоолорду айтайлы. Ушундай курбан айт күнү бири-бирибизди кечире турган, бири-бирибизди чайга чакыра турган, Алла Таалага чогуу шүгүр кыла турган Ибрахим пайгамбарга бул болсо мынакей өзүнүн баласын курбандык чалган экен. Баласын, тамаша эмес да ал баланы, Исмаил пайгамбарды. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атканы да, бул ушул курбандык чалуу Ибрахим пайгамбардан. Ибрахим пайгамбарды бардыгы талашат. Жөөттөр айтат, бизден дейт. Христиандар айтат, бизден дейт. Мушриктер айтат, бизден дейт. Алла Таала айткан: "Ма кана Ибрахим яхудиян ва ла насраниян, валекин кана ханифа муслима ва ма кана минал мушрикин." Бул Ибрахим пайгамбар оң жака сол жака огон тайган эмес, түз жолдо бурулбаган мусулман эле, Аллага толук моюн сунган, баш ийген пенде болчу дейт. Бул яхуди эмес эле, насрани эмес эле, мушрик эмес эле деп. Ошол Ибрахим пайгамбар Каабаны курган. Ибрахим алейхиссалам мына ошол Исмаил пайгамбарды баласы машалла 5-6 жашар болуп калганда, Алланын хикмат экен. Бул тарыхы узунураак, мен кыска нускасын айта кетейин. Бул жерде Алла Таала Ибрахим пайгамбарга түшүндө мынакей вахий түшүргөн. Пайгамбарлардын түшү булар вахий болот тугандар. Пайгамбарлардын түшү вахий болот. Анан ошол жерде мына балаңды муздагын деген өкүм келип ата. Баласына айтканда, баласы эмне деп жооп берди? Атаке деди, сиз Алла Тааланын буйругун аткарыңыз. Мени сабыр кылуучулардан табасыз. Эмне буйрук берсе аткарыңыз депчи. Ошон үчүн күндөрдүн биринде анан кийин Ибрахим алейхиссалам ошо курбан айт күнү экен, атайы Хажар энебизге айтты. Баланы жакшы жуунтуп даярдап кой деди. Таза кийгизип кой деди. Мен досуна жолуктурам деди. Хажар энебиз Исмаил пайгамбардын апасы.
Ал ойлады эми бир досуна жолуктурат окшойт деп. Ибрахим пайгамбардын оюнда Алла Таалага жолуктурам деп атат. Хажар энебиздин оюнда жөнөкөй эле бир досуна жолуктурам деп. Анан бирок айтты, бир аркан даярдап кой, жана карап турушта бир бычак даярдап кой деди. Болду, ал оюна кеткен жок, себеп дегенде ата баласын кантип муздасын. Тим эле пайгамбар болуп атса, кантип муздасын? Пайгамбардын жүрөгүндө мээреми канчалык мээри. Ошентип, субханалла, Хажар энебиз жуунтуп даярдап койду дагы, Ибрахим пайгамбар баланы алып чыгып кетти. Баланы алып чыгып кетти Исмаил пайгамбарды. Анан шайтан эми карап турду, Ибрахим пайгамбарга азгырык өтпөйт. Анан кой деп анан кийин барып туруп жолдон Алланын жолунан тосоюн деп Хажар энебизге барып азгырык салат да. Хажар, келип, адамдын келбетинде келип. Кана Ибрахим? Жок. Баласы Исмаил кайда? Ал деле жок. Эмне болду андай мындай? Бычак алып кетти, алып кетти. Не болду? Аркан алып кетти, аркан алып кетти. Эмне үчүн кетти? Алып кеткенин билесизби? Жок, билбейм. Баласы муздаганга алып кетти деп айтып атпайбы? Хажар энебиз таң калды. Ата дагы баласын муздайбы? Пайгамбар дагы муздайбы? Мүмкүн эмес го деди. Жок, мүмкүн эмес го. Шайтан айтат, жок. Мен сага айтып атам, муздай турган болду. Токтотуп калгын. Муздап кой, муздап салбасын деп. Ошондо анан кийин айтты Хажар энебиз, Алланын буйругу экенби дегенде, шайтан ошол жерде чын сүйлөгөн деп айтат да. Алдай алган жок. Ооба, Алланын буйругу экен dedi. Сен шайтан болгон, Алланын буйругунан, жолунан бир гана шайтан гана тоскоолдук кылат. Тосо турган шайтан жоголгун көзгө көрүнбөй деп туруп анан кийин шайтанды Хажар энебиз кууган. Хажар энебиз кууганда, мынакей азыр ажыга баргандар билет, умрага баргандар билет. Мына ошо Мина деген өрөөндө Ибрахим пайгамбар ошол жерге шайтанга ташкырткан жерлер бар. Алып жөнөгөндө шайтан ошол көрүнгөн экен. Узактан туруп алып баланын мойнуна мындай кылат экен да. Сени муздайт атаң дегендей да. Ибрахим пайгамбар да азгыра албайт балага. Дагы тоскоолдук кылып азгырыгын салганда бала айтат, ата, анал жерде узактан көрүнүп атат го, бир киши өзүнүн мойнуна мындай кылып атат го деп көрсөтсө, мындай муздагандай кылып. Ибрахим пайгамбар айтат, балам, ошол шайтан. Таш менен ур дейт. Таш менен урат, жерге кирип кетет. Эки бир аздан кийин дагы чыгат. Дагы ошондой деп атат го деген, дагы таш менен ур дейт. 7 жолу таш менен урат. Экинчисинде да 7 жолу. Үчүнчүсүндө ал кирип кетет дагы жерге. Дагы үчүнчү жерден чыгат. Ал жерден да көрсөткөн дагы 3 жолу урат. Ошентип бүгүн мынакей ажыларыбыздын бардыгы жамарат деп коет, шайтанга ташкырткан жерде кичинекей, ортосу чоңу деп 7ден күн сайын ыргытышат. 41 дагы кошуп койсо 4-күн аябай жакшы болот. Ошо менен алар 70 таш ыргытылат да. Биринчи күнү 7, экинчи күнү 21, үчүнчү күнү 21, 4-күнү 21. Ошентип 70 таш. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир ташты ыргытып атканда, таш ыргытканына адамды жок кыла турган чоң күнөөлөр кечирилет деген. Кичинекей эмес, ушундай адамды жок кыла турган мубикат деп коет, жок кыла турган чоң күнөөлөр кечирилет деп. Кыскасы айтканда, ошентип алаксытып, эч нерсе кыла албай коет дагы. Анан Ибрахим пайгамбар алып барат. Баланы жаткырат жерге. Башы жерде. Ибрахим пайгамбар колунда бычак. Ибрахим пайгамбар ошентип баланы муздайын деп калганда, муздайын деп турду. Ушу кегиртегине бычакты тартайын дегенде, субханалла, Жабраил периште. Ошол узактан Аллаху акбар деп Ибрахим пайгамбар аны үн уккандан кийин эле Ла илаха иллаллаху Аллаху акбар деп. Муну экөөнү уккан Исмаил пайгамбар Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп айтып берген. Мына ушу 3 заттын, Жабраил периштенин, Ибрахим пайгамбардын, Исмаил пайгамбардын зикирлерин топтому сиздерге, биздерге берип койду Алла Таала. Ошону такбирди айтып жүргүлө деп. Ошону бизге важип кылып койду тугандар. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбару ва лиллахил хамд деп. Ибрахим пайгамбар риваяттарда келет, Ибрахим пайгамбар мойнуна тартканда бычак өтпөй койгон экен да. Бул кандай өтпөй калды деп дагы тартканда, экинчиде бала туруп, бала ыргып кетип эле алдында кой турат. Кой муздалып турат, кан шыр агып атат. Ошол жерден анан кийин такбир айтылган. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп. Эми Алла Тааланын ушунча мээримдүү жараткан Алла Таала Ибрахим пайгамбарды баласына муздаганга буйрук бергени бул кандай деп түшүнөбүз десе, Ибрахим пайгамбардын ошол сүйүүсү баласынын жүрөгүнө, өзүнүн баласынын сүйүүсү Ибрахим пайгамбардын жүрөгүнө өтүп кеткен эле дейт.
ошо сүйүүнү муздатуу болгон. Баланы эмес, бала ыргып кетти, балага эч кандай эч нерсе болгон жок. Алдында мына кой, ошодон бери мынаке бейиштен алып келген көк кочкор деп коет. Ошодон ушу күнгө чейин курбандык чалынып келатат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, мына ушундай окуя менен, ушундай кереметтүү зикирлер менен, ушундай кереметтүү инсан, Жабраил периште, ушундай менен алхамдулилlah курбан айт майрамын тарыхы сизге бизге мына бүгүнкү келип калганы. Ошон үчүн биз дагы иншалла шүгүр кылып, жараткан Алла Таалага жакындоо максатында, разы кылуу максатында колунда бар, бай, карыз эмес, мүмкүнчүлүгү барлар ушу важип болот тургандар курбандык чалуу. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Баарыбызга жараткан Алла Субхана ва Таала тилек дуаларыбызды кабыл кылсын. Ар бир үй бүлөгө жакшылык, ар бир үй бүлөгө бакыт, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге туруктуулук, тынчтык каалайм. Жараткан Алла Субхана ва Таала тагдырыбызда көптөгөн курбан айт майрамын жазган болсун. Дагы бир жолу курбан айт майрамыңыздар менен айт маарек болсун келе жаткан, эртеңки Арапа күн маарек болсун. Мынакей ушундай касиеттүү күндөрдүн алдында Алла Таалага чексиз шүгүрлөр жолуктуруп, ушу алхамдулилlah үнүбүздү жеткиргендигине Алла Субхана ва Таала шүгүрлөр болсун. Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Андыктан акыркы сөзүм ушул. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Амандыкта калыңыздар.